Мындан ары Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө уруксат лицензияларын берүү тартиби өзгөртүлөт. Ага кошумча ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компаниялар үчүн атайын кара тизме түзүлүүдө. Ага түшкөн ишкерлер курулуш иштерин жүргүзө алышпайт. Ал тизме жаңы жылдан кийин жарыяланары күтүлүүдө. Ал эми азыркы тапта курулушка лицензия берүү убактылуу токтотулган. 2009 жылдан бери Кыргызстанда курулуш куруу үчүн 6000ден ашуун лицензия берилсе, алардын 300дөйү гана иштеп жатат. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйында айтылды. Калгандары жөн эле иштебей эле баягы тартмаларда катылып жатып, бири-бирине сатып жүрүшөт. Кимге компания керек, ошол Лалафого кирип, ошол жактан сатып алса болот экен. Биз мындан кетишибиз керекпиз. Лицензияларды алганда дагы биз баягы талаптарды башкача кылабыз. Азыркы учурда лицензия берүүнү биз убактылуу токтотуп атабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай лицензиялар берилбей эле. Болгону бардык тийиштүү комиссиялардан өтүп, бардык тийиштүү иш кагаздарын алып келген гана лицензияларга берип атабыз. Калган лицензияларды биз мынакей акыркы бир айдын ичинде практически бир дагы лицензия бериле элек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда уруксатсыз өз билемдик менен салынган 224 объект аныкталган. Алардын 77си турак жай объектисине таандык. Бишкек шаарында 38, Ош шаарында 17, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 7, Чүй облусу боюнча 8, Нарын облусу боюнча 1, ал эми 147си ар кандай багыттагы мыйзамсыз курулуштар. Анын жыйынтыгына ылайык жалпы 1049 протокол түзүлүп, 38 миллион 504 сом суммасында айып салынып, анын 21 миллиондон ашуун суммасы өндүрүлгөн. Ошол эле учурда буга чейин курулган көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүндө жашоочулар тарабынан ар кандай нааразычылыктарга кабылып, ызы-чуулар коштолуп келгени маалым. Анын негизинде тиешелүү компания жетекчилери тергөө абагына алынып, айып пул салынганы менен тургундардын маселеси ачык бойдон калууда. Бул компаниялардан үйлөрдү алып атканда биздин жарандарыбыз ошол иш кагаздарын негиз текшерип алыш керек болчу. Албетте ал компаниялардын максаты ошол мыйзамсызбы, мыйзамдуу этип сатыш керек. Эмаком компаниясы боюнча Ош шаарда 4 объектиси уже курулуп калган. Кээ бирөөндө кишилер жашап атат. Бирок эч кандай бир дагы кагазы жок. Биз эгерде бул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынын кемчилиги, биз муну мойнубузга алышыбыз керекпиз. Эгер ошону убагында 1-2 жыл мурун токтотуп калганда, мынча көп биздин жанагы жарандарыбыз бүгүнкү күндө ыйлабайт болчу. Ушундай нааразычылыктарга кабылгандардын катарында Көкжар конушунун тургундары да бар. Мында 2022 жылга аяктоо убадаланган Аман Group Construction компаниясы тарабынан курулуп жаткан үйлөрдөн 400 тургун батир алуу үчүн акча которушкан. Анын 2 корпусу толук кандуу аягына араң чыгарылган болсо, калганынын жер аянтынын деле дареги жок. Бул жаатта жабырлануучулар азыркы МАМ курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев вице-мэр кезинен бери эле эшигин каккылап келишкени менен тийиштүү жооп ала албай келишүүдө. Мамлекет уруксат кагаздарын бергенден кийин ошону контролдош керек да, менин оюмчачы. Акча берсе эле берип кое бербей, кагаздардын баарын бергенден кийин ошого жооп берип контролдош керек. Ладно, мамлекетке арыз жаздык, камап эле койду да. А дальнейшем кандай болот? Вот вопрос. Ал жарандарды көрбөй калдыңар, акыркы акчалары. Акыркы үйлөрүн саткан, 10 жылдап Россиялап жүрүп, бул азымда соттошуп жүргөндөн баштап 2-3 жаран каза болуп кетти, үйүнө жетпей. Жүрөктөрү ооруп. Орунтаев вице-мэр болуп турганда киргенбиз, бир эмес 3-4 жолу киргенбиз. Разберемся, заставим тиги болгон, но жок. Жаңы жылдан кийин вообще унутуп коюшат го деп атам. Стройкага разрешение бергенден кийин мамлекет жооп бериш керек ошонго. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүн биз бул Бишкек шаарындагы Каралаев улуу эпосчу Саякбай Каралаев 44 көчөсүндө жашоочулары өтө суук келип калып, бул жерде 3 үйдө жылуулук жок болгон үчүн сизге кайрылууга мажбур болдук. Биз уккандай азыр бул вопростор 1 сааттын ичинде, бул суроолор 1 сааттын ичинде чечилип, жете турган жерлер жетип, бул жерге азыр бул биздин котельный азыр адамдар келип, бизден бүгүн түтүн чыгып калат деп, Кудай кааласа сөзүн беришти. Белгилей кетсек, жакында эле Бишкекте мыйзамсыз курулган үйлөрдүн тизмеси жарыяланды. Анда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жарандарды алардан батир албоого чакырган. Тизмеде салынып бүткөн, курулуп жаткан же пайдубалы казылган бойдон турган 38 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары келтирилген.
Мам курулуштун маалыматына караганда бул тизмелердин саны дагы жаңыртылышы мүмкүн. Бул жаатта талап күчөтүлүп, иликтөө иштери уланууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек.